Абдышата компаниясы Несахар долбоорунун тартуучу тобу менен ишкананын күзөтчүлөрүнүн ортосундагы болгон окуяга түшүндүрмө берди. Компаниянын юристи Екатерина Шикинанын айтымында блогерлер заводдун аймагына мыйзамсыз бастырып киришкен. Алар суусундук жүктөгөн унаага жашынып, заводдун ичине киришип, санитардык аймакка барып, видеого тартып башташкан. 25 июля приблизительно в 15:30 25 июль күнү түштөн кийин белгисиз 4 адам видео камералар менен заводдун аймагына жүк ташыган унаалар кирип чыккан дарбаза аркылуу жашыруун кирип келишкен. Алар санитардык аймакты тартууга аракет кылышты. Компания окуяга ыкчам чара көрүп, кызматкерлер аларга ишкананын аймагынан чыгып кетүүсүн талап кылышты. Агрессивдүү белгисиз 4 жаран күзөтчүлөрдүн талаптарын аткарбай, аларга баш ийбей коюшту. Жыйынтыгында алардын каршылык көрсөткөндөрүнө карабастан заводдон чыгарып салышты. Бул жерде техникалык коопсуздук менен санитардык эрежелер одоно бузулду. Алардын техникаларын биз тартып алган жокпуз. Видео камераларды өздөрү заводдун ичине таштап кетишти. Биз техникалык каражаттарын териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылдык. Блогерлер өндүрүш аймагына кирип тартып башташканда өндүрүш линиясын токтотушкан. Буга санитардык жана техникалык коопсуздук эрежелери бузулгандыгы себеп болгон. У нас внедрена система ISO 22000. Биздин компания эл аралык ISO 22000 коопсуздук сертификатын алган. ISO системасы өндүрүштө санитардык нормалардын сакталышын жана иштешин көзөмөлдөйт. Жылда ишканага ички аудит жүргүзүлөт. Завод үчүн бул абдан маанилүү. Эгер санитардык эрежелер менен техникалык талаптар бузулган учурда коомчулукта массалык уулануу алып келиши мүмкүн. Абдышата компаниясы 22 жылдан бери суусундуктардын түрлөрүн өндүрүп, Кыргызстандын базарында сатып келүүдө. Жыл өткөн сайын ассортименти жогорулап, продукциянын сапаты артууда. Бүгүнкү күндө заводдо сыранын, энергетикалык алкоголсуз суусундуктардын 33 түрү чыгарылат. Ошондой эле 14 ашык брендке ээ. Наше предприятие является частной собственностью. Мындай окуяга биз биринчи жолу туш болуп жатабыз. Албетте, окуя боюнча тыянак чыгарылып, иштин айрым жагдайлары кайра каралат деп ойлойбуз. Баса белгилеп айтайын, Абдышатанын өндүрүшүн көрүүнү каалагандарга эшигибиз дайыма ачык. Бизге студенттер, компаниянын ташып жеткирүүчүлөрү дайыма экскурсияга келип турушат. Журналисттер келип видео материал жасап кетип турушат. Ал тургай, техникалык коопсуздук кызматкерлерибиздин коштоосунда биз Несахар долбоорунун чыгармачылык тобуна заводко экскурсия уюштуруп берерибизди сунуштаганбыз. Бирок алар баш тартышты. Абдышата компаниясында өндүрүлгөн суусундуктар атайын бекитилген рецепттин негизинде жасалат. Энергетикалык суусундуктардын курамында таурин бар. Анын өлчөмү Кыргызстандын жана ЕЭПтин мыйзамдарында белгиленген нормадан ашпайт. Компания өлкөдөгү салык төлөөчү ишканалардын бири. Жыл башынан бери бюджетке 619 миллион сом төккөн. 800 адам туруктуу иштейт, сезон учурунда 1000ге чейин жетет. Компания көптөгөн кайрымдуулук долбоорлорду өткөрүп жана катышып келет. Бизнеске тиешелүү болгон бардык принциптерди карманат. Ишкананын демилгеси менен ири спорттук мелдештер уюштурулса, маданий иш-чаралар дагы өткөрүлүп турат. Компания мындан ары дүйнөлүк базардагы тенденциядан калбай, Кыргызстандын өндүрүш тармагынын өркүндөшүнө салымын кошо берет. Дүйшөн Шаршембеков, Мээрбек Жусупбек уулу, ЛТР Чүй облусу.